Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Ош ТВ телеканалында Кызык эл программасы адаттагыдай биз баштадык. Бул программада өзүңүздөр билгендей, шаар тургундарына, жаштарга дегиле баарына түрдүү суроолор менен кайрылып көрөбүз жана сонун кызыктуу жоопторду алабыз. Өтө сонун жооп берген инсандарга мына ушундай биздин демөөрчүбүз Барбол кондитердик фабрикасынын атынан мына ушундай түрдүү белектерди тапшырабыз. Анда бизден алыстабай биз менен гана болуңуздар. Кеттик. Саламатсызбы, Ош ТВ телеканалы. Сизге суроо берем, жооп берсеңиз мына ушундай сонун белектерден ыйгарам. Суроо мындай болсун: 1 килограмм темир борбу же 1 килограмм пахта борбу? Темир. Жөнөкөй эле суроо берем, жооп берсеңиз мына ушундай таттууну ыйгарам сизге. Кыргызстан эгемендүүлүгүнө алганына канча жыл болду? 34. Аха. 91-нчи жылы. Oh my god! Wow! Рахмат, мына таттууну сиздерге ыйгарабыз, Барбол компаниясынын атынан. Биринчи дүйнөлүк согуш кайсы жылдары болгон? 1941 жыл. Ой, полдыны. Чоң рахмат. Келиңиз. Мына ушундай таттууну сизге ыйгарам. Чоң рахмат. Кыргызстан эгемендүүлүктү алганына канча жыл болду? Аныңызды жооп бере албайт экенмин. Келиңиз, анда жооп жөнөкөй эле суроо. Биринчи дүйнөлүк согуш кайсы жылдары болгон? Аны да жооп бербесеңиз, анда жөнөкөй эле суроо берейин, Египеттеги пирамидалар бар. Ошолорду кимдер курган? Пирамиданы кимдер курган? Это Сен мектепти бүттүң беле деги. Айтсаңыз, биринчи дүйнөлүк согуш кайсы жылдары болгон? 1939 жылдары. Келиңиз. Мына ушундай таттууну сиздерге ыйгарабыз. Чоң рахмат. Сиздерге суроо берем. Жооп берсеңиз төмөнкү белектерден ыйгарам. Суроо жооп жөнөкөй эле. Египеттеги пирамидаларды кимдер курган? Фараондор. Чоң рахмат, келиңиз. Мына ушундай Барбол компаниясынын атынан таттууларды да сызып коюңуз. Кыргызстан эгемендүүлүктү алганына канча жыл болду? Келиңиз эми. Саламатсызбы, Ош ТВ телеканалы Кызык эл программасы. Сизге азыр суроо беребиз, жооп берсеңиз төмөндөгү белектерден ыйгарам. Суроо төмөндөгүчө болсун. Биринчи дүйнөлүк согуш канчанчы жылдары болгон? Биринчи дүйнөлүк согуш, биринчиден саламатсыздарбы? 1945 жылы. No, God! Чоң рахмат. Келиңиз эжеке, мына ушундай Барбол компаниясынын атынан сизге белек. Рахмат. Египеттеги пирамидаларды кимдер курган? Билбейм. Ля ты крыса! Ошону жооп берсеңиз болот эле го. Келиңиз, анда сизге жумшагыраак башка суроо берейин. 1 килограмм темир орбу же 1 килограмм пахта орбу? Экөө бирдей. Я не дебил, я умный. Чоң рахмат, келиңиздер. Барбол компаниясынын атынан мына ушундай таттууларды дагы сызып коюңуздар. Суроо төмөндөгүчө болсун. Биринчи дүйнөлүк согуш кайсы жылдары болгон? 41-45. What? Биринчиби? Жок, Мен азыр экинчини айттым. 9-17 жылдары болсо керек. Чоң рахмат. Мына ушундай Барбол компаниясынын атынан таттууну ыйгарабыз. Сөз түрдө жообун карап коюңуз. Биринчи суроо мындай болсун: Кыргызстан кайсы жылдары эгемендүүлүктү алган? 1900 канча? 93 же 91 бе? Жооңуз? Кайсыны айтайын? Тасантөр. Сизге суроо төмөндөгүчө болсун. Биринчи дүйнөлүк согуш кайсы жылдары болгон? 1914. 14.
Сизге суроо жөп-жөнөкөй эле болсун, 1 килограмм темир орбу же 1 килограмм пахта орбу? Экөө бирдей. Чоң рахмат, келиңиздер кыздар. Сиздерге жалпы мындай Барбол компаниясынын атынан мына ушундай таптуу ой карабыз. Биргеликте даам сызып коюңуздар. Ошту телеканалы сизге суроо берем, жооп берсеңиз төмөндөгү белектерден айгарам. Египеттеги пирамидаларды кимдер курган? Кытайлар, япондор, арабтар. Алар эмес го. Кимдер курган? Унутуп калдым. Yeah, boy. Оюңузду айтсаңыз болот. Немелер да ким эле ана фараон алар ким болгон? Аха, чоң рахмат. Мына ушундай таттуу белектер сиз үчүн. Жөп-жөнөкөй эле суроо. Кыргызстан эгемендүүлүктү алганына канча жыл болду? Кыргызстан эгемендүүлүктү алганына канча жыл болду? 34 жыл болду. Кыргызстан эгемендүүлүктү алганына канча жыл болду? А что, так можно было, что ли? Ана жөнөкөйрөөк суроо берейин, сизге. Биринчи дүйнөлүк согуш кайсы жылдары болгон? Экинчи дүйнөлүк согуш кайсы жылдары болгон? 1941-45. Нет. Чоң рахмат, келиңиз. Барбол компаниясынын атынан мына ушундай таптууну сизге ыйгарабыздан сызганбыз. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй мына ушундай маанайда бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктап жатабыз. Сиздер көргөндөй төмөндөгүчү суроолорго кызыктуу жоопторду ала алдык. Сиздерге дагы ушул суроолорго жооптор болсо комментарий бөлүмүндө күтүп калабыз. Жана дагы кийинки берүүлөрдө амандыкта көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.